Эң оболу албетте кошуналар, борбордук Азияда кошуна мамлекеттер табигый түрдө биринчи реакциясын жасап, анын ичинде мына Өзбекстандын президенти менен эң эле биринчи Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев дагы сүйлөшүп телефон аркылуу анын иш аракеттерин мындайча айтканда күч менен басуу жагын эмес, абалды, кырдаалды тынчтандыруу, стабилдештирүү боюнча аракеттерин колдоп өттү. Ошондой эле таризде биздин президент менен дагы, Садыр Жапаров менен дагы Өзбекстандын президенти ошондой таризде сүйлөшүп, мына акыркылардан болуп мына Россиянын президенти дагы Владимир Путин менен дагы Өзбекстандын президенти сүйлөшкөндө эми бир аз мүмкүн өзгөчөлүк болоптур, бирок Россиянын президенти көбүрөөк ушундай чукул кырдаалда Өзбекстандын бийлиги, расмийлери мындай тез арада басып койгонуна басым кылгандай болуп айтылып калды да, ушул стабилдештиргенди да колдоп, албетте. Буларга караганда башка мамлекеттердин ошол эле мисалы үчүн евро биримдикти айта турган болсок, мына кече жакында Америка Кошмо Штаттары да өздөрүнүн реакциясын билдиришти. Ушул эми жалпы айтканда мындай батыш мамлекеттери же болбосо батыш тараптан деле реакция көз карандысыз изилдөө жүргүзүш керек деген жана ушул окуя Каракалпакстандагы окуялардын өтө ачык, айкын изилденип жана ошол мындай коомчулукка, эл ара коомчулукка билдирилишин талап кылганда дагы болгон бир пикирлерин айтып өтүштү да. Нукуста болгон каршылык жыйындарында Каракалпакстанды Өзбекстандан бөлүп алып, аны өзүнчө эгемдүү мамлекет кылып куруу жөнүндө чакырыктар айтылбадыбы? Бирок бул билдирүүлөргө коңшулар дагы, алыскы жакынкы өлкөлөрдөн дагы мындай колдогон реакция болгон жок. Эмне үчүн ушундай этият мамиле жасалып атат? Мунун ушул жалпы геосаясий контексттеги саясий экономикалык себептерин түшүндүрүү маанилүү го. Азыр дүйнөдө ушундай мурда биздин Кыргыздын жакшы сөзү бар, омал төкмөл дүйнө болуп атат да. Ошолордун ичинде мына жаңы мамлекеттердин пайда болуусу же болбосо ошого болгон аракеттер, кээ бир мамлекеттердин бөлүнүп жарылуусу же болбосо кайсы бир ачыгын айтканда сепаратисттик күчтөр, экстремисттик күчтөрдүн дагы күчөп бара жаткан же болбосо кээ бир мамлекеттерде өздөрүнүн өтө таасири күчөп бараткан дагы окуяларды биз азыр көрүп атабыз да. Ошондуктан эле мына сиз айткандай кээ бир мамлекеттердин азыр биз талкуулап аткан Каракалпакстан окуяларында болгон көз караштары, реакциясы кылдат болгонунун дагы өзүнүн жүйөлүү себептери бар. Биздин өзүбүз ушундай окуялардан сабак алышыбыз керек, Кыргызстандын өзү. Себеби биздин тарыхыбызда дагы жок эмес. Ошондой сыяктуу ошого бир негиз болуп кала турган, ошого бир кыйыр түрдө бир айта турган болсок, биздин тарыхыбызда ошо 1990-жыл, 2000-жыл болгон окуялардын дагы эске албай койбошубуз керек да. Бул маселени талкуулаганда же болбосо пикирибизди айтканда ошентип өтө кылдат болгон дагы бул маселе туура.